Эски Талчокто ири өр чыкты. Бишкекте курулуш материалдары сатылган Эски Талчок базарында ири өр чыкты. Бир нече соода жайлары күйүп жатат. Өрт октябрда болжол менен саат 17:30 чыккан. Өрт өчүрүүгө 7 өрт өчүрүүчү бөлүк тартылды. Жабыркагандар жок. Оштогу Келечек базары 1 декабрга чейин көчүрүлөт. Жаңы Келечек базарындагы курулуш иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. 25 октябрдагы таңкы рейдде Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жеринен таанышканын муниципалитеттин басма сөз кызматы билдирди. Токторбаев тиешелүү кызматтар менен базардын курулушун жеринен көрүп, сапаттуу жана өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырды. Базар толук 1 декабрга чейин этабы менен көчүрүлөт деп айтылат маалыматта. Аттракциондон кулап каза болгон кыздын окуясы кылмыш иши козголду. Ошто Алишер Навои атындагы парктагы аттракциондон 18 жаштагы кыздын өмүрү кыйылган окуя боюнча шектүү кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Ош ТВга ырастады. Алдын ала маалыматтарга ылайык 30 жаштагы жаран 23 октябрда кармалып, 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Шектүү 1995-жылы туулган Сузак районунун тургуну. Ага Кыргыз Республикасынын керектөөчүлөргө этиятсыз мамиле жасоо менен коркунуч келтирүү боюнча айыпталып жатат. Эске салсак, окуя 21 сентябрда катталган. Кыз курбулар менен Викинг аттракционуна түшүп, болжол менен 8 метр бийиктиктен кулаган. Окуя болгон жерге тез жардам чакырылган. Бирок оорукананын жолунда алган жаракаттарынын кесепетинен кыз каза болгон. Тергөө иштеринин жүрүшүндө шектүү аттракциондун техникалык коопсуздук үчүн жооптуу болуп катышуучуларга инструктаж бериши керек болчу. Бирок тергөө версиялык ылайык ал өз ордуна даярдыгы жок адамды койгон жана өзү башка жерде болгон. Учурда тергөө уланууда. 25 октябрда сот шектүүгө бөгөө чарасын тандамак болгон. Бир машинада өлүңөр. Я. Барыңа жокко тартыласыңар. Октуарбы? Каматам бесбей. Сарикаевдин сабалышы. Күнөөлүүлөр сөзсүз жазасын алышы керек. Мэр. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жуншалиев учурда ооруканада жаткан шаардык муниципалдык инспекциянын башчысы Мирлан Талайбековго барып, анын абалы менен таанышты. Шаар башчысы өзүнүн билдирүүсүндө зомбулуктун жана өз билемдиктин бардык түрүнө каршы экенин белгилеп, мындай окуялар мыйзам чегинде гана чечилиши керектигин баса белгиледи. Кандай гана зомбулук болбосун айыпталууга тийиш. Эгер кимдир бирөөнүн мыйзам бузганы далилденсе, ал сөзсүз жазасын алышы керек, деди Бишкек мэри. Учурда окуя боюнча тиешелүү органдар териштирүү иштерин жүргүзүп жатышат. Эске салсак, буга чейин Бишкекте Мирлан Талайбеков белгисиз 4 адам тарабынан уур токмокко алынган. Булак репортер Кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Трамп Путин менен Украинадагы жаңжалды токтотууга көзү жеткенде гана жолугарын айтты. АКШ президенти Дональд Трамп россиялык кесиптеши Владимир Путин менен Украинадагы жаңжалды токтотуу боюнча так план болгондо гана жолугарын айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Келишим түзөрүбүзгө көзүбүз жетиши керек. Убактымды текке кетиргим келбейт. Владимир Путин менен мамилем ар дайым жакшы болчу, деген Трамп. Россиянын Түз инвестициялар фондунун башчысы РФ президентинин чет мамлекеттер менен инвестициялык экономикалык кызматташуу боюнча атайын өкүлү Кирилл Дмитриев америкалык телеканалдардын бириндеги маегинде Трамп менен Путин жолугарын, бирок жолугушуу кийинчерээк болорун айткан. Ал Москва Украинадагы жаңжалды эртерээк токтотууга кызыктар экенин, бирок ал үчүн Россиянын кызыкчылыгы эске алынышы керектигин белгилеген. Эскерте кетсек, өткөн жумада АКШ менен Россия президенттери телефондон 2,5 сааттай сүйлөшүп, Венгрияда жолугууну чечишкен. Бирок шаршемби күнү Трамп жолугушуу өтпөй турганын,
анткени тараптар тийиштүү натыйжага жетпей калышы мүмкүн экенин билдирди. АКШ лидери россиялык кесиптеши менен келечекте жолугууга үмүт артарын, Украина маселесин жөнгө салуу оюнунан кайтпай турганын кошумчалаган. Булак Спутник KG. Камактагы ишкер Имамидин Ташев ачкачылык кармоону токтотту. Номер 1 тергөө абагында отурган Ташев ачкачылык кармоону 23 октябрда токтотту. Бул тууралуу анын жактоочусу Асель Аргынбаева Азаттыкка билдирди. Ишкер 29 сентябрдан бери тамак ичпей жаткан. Маалыматка караганда абак жетекчилиги Ташев менен сүйлөшкөн. Анда ишкер жабык жайда кармалып тургандарга мамилени жакшыртууну, жууркан төшөк, шейшептерди алмаштыруу керектигин айткан. Тергөө абагынын жетекчилиги талапты аткарып, кызматкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү убада берген. Бирок Ташевдин чачты адамдын эркине каршы кыруу жана жабык жайда бир гана кара түстөгү атайын кийимди кийүүгө мажбурлоо боюнча суроосу соттун чечими чыкканга чейин ачык бойдон калды. Жактоочу бул боюнча тиешелүү органдардын текшерүүсүнөн кийин арыз берүүнү пландап жатканын кошумчалады. Жазаларды аткаруу кызматы Имамидин Ташевдин дооматтарын негизсиз деп атаган. Бишкектин 1-май райондук соту 25 июлда Имамидин Ташевди үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыраткан. Адвокат райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко доо арыз жазган. Жактоочу иш райондук сотто каралып жатканда айыпталуучу тарап келтирген өтүнүштөрдүн көбү канааттандырылбай калганын, жактоочуларга басым болгонун, айыпталуучу кыйноого кабылган жагдайлар эске алынбаганын белгилеген. Иш ушул тапта Бишкек шаардык сотунда каралууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Имамидин Ташевди 2024-жылы апрелде кармаган. Атайын кызмат ага чейин издөөдө жүргөн ишкер кыргыз-казак чек арасынан мыйзамсыз өткөнөн кийин Чүйдүн Памфилов районунун Кайыңды айылында кармалганын билдирген. Ага кылмыш жаза кодексин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган. Ишкер коюлган киненин баарын четке кагып келет. Андан сырткары алдамчылык беренеси менен козголгон бир канча иш тергелип жатканы белгилүү болду. Ал кыйноого кабылганын, начар шартта кармалып жатканын айтып, өзүнө бир нече жолу кол салган жана ачкачылык кармаган. Булак Азаттык. Мына ошол эле ящик, ошол эле будка, мына эч нерсе жок да, мына кара. Бардакты кара, мына 50-жылда жылда турган эмес да. Кара мына. Мону айткан балдыр деп. Кара, эчтеме жок да, кара. Нолда жумуш жок. Акмакчылык. Жеңишбек Токторбаев Ош унаа базарында жемкорлук болуп келгенин айтты. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Ош унаа базарында мурун жемкорлук иштер болуп келгенин айтты. Ушул базар бир жылда араң 25-30 миллион сом чогултчу экен. Бул эмне деген акмакчылык? 100% уурулук, коррупция. 2 айын мамлекетке төккөн, анан 10 ай уурдап жешкен. Мына азыр базардын Европа унааларын саткан бөлүгүнөн эле 2-2,5 айдын ичинде 35 миллион сом топтодук, деди ал унаа базарынын оңдоодон өткөн Корей унааларын саткан бөлүгүнүн ачылышында. Токторбаев унаа базарга кирген унаалардан эми накталай акча алынбай турганын, төлөм электрондук түрдө жүргүзүлөрүн кошумчалады. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Келгиле, ошар менин шаарымды кучактап өмөйлү болчу. Быйылкы жылы унаа базары жайгашкан жер тилкеси айыл чарба багытынан коммерциялык багытка которулуп, унаа базары толугу менен реконструкциядан өткөрүлүп, заманбап шарттар түзүлдү.
Бул жумуштардын баары Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин демилгеси менен ишке ашып, тыкыр көзөмөлү астында бүткөрүлдү. Унаа базарга келген сатуучулар жана кардарларга ыңгайлуу шарттар толугу менен түзүлдү. Эми жай кыш мезгилине карабастан Ош унаа базары татыктуу кызмат көрсөтөт. Мурунку базардын абалы түп тамырынан бери өзгөрүп, базардын ички аянтына асфальт төшөлдү. Кошумча 2 навес салынды. Коммерциялык багытында имараттар курулду. Жалпы аянты 108 чарчы метр 31 ашкана салынды. Канализация, таза суу, газ тартылды. Заманбап акылдуу шлагбаумдар коюлду. Аянты темир решеткалар менен тосулду жана жарыктандырылды. Видео байкоо системасы орнотулду. Автоунаа базарынын аянты 2,5 гектарга кеңейтилди. Мурда 2500-2600гө чейин автоунаа батса, азыркы учурда 4200 унаа батат. Ошондой эле автоунаа жуучу жай, ажаатканалар да курулду. Оңдоп түзөөдөн өткөн соң тейлөө саны ириктештирилип, мурдагыдай колуна акча топтоо жоюлуп, төлөмдөр электрондук форматта жүргүзүүнүн алкагында унаа базарынын кирешелери кескин жогорулап, жергиликтүү бюджетке бир кыйла салым болууда. Алсак өткөн жылдары жылына орточо 20-25 миллион сом түшкөн болсо, быйылкы жылы оңдоп түзөөдөн кийин 3 айда эле 35 миллион сомдук киреше жиналган. Унаа базарыбызда ар дайым береке болсун. Соодаңыздар жүрүшүп, алган унааңыздар дайыма жакшылыктарга кызмат кылсын.